Mına qarsan bardıq ayallarçı. Erkekler bar niye mınça zökülsünөр depçi. Jaman kabar çıksa, mına geçönko eme 20 жылдык boyunca leç öte jaman nerse oldu o. Kızganıç bu oru da, anı menen adam oruydu da. Bardıq usele kızganabız, birok ançalık dengelde emes. Birok jaman kabar çıksa, bardığı repost kılıp, bardığı istoriyasına çeyin salıp, jaman kabar tez tarып атат да. Жардам кабар тараткандан бирөө уже жанагындай бул жөн эле телефонда мына ол Instagram бул жөн эле эме да мындай соцсеть да элге жеткирүүгө элечи мүмкүнчүлүк. Подписчиң бир подписчиң бар болсо дагы историяга салып койсоң ошол адам көрсө дагычы бул жакшы бир эме да жеткирүү маалымат каражаты да. Бирок сбор менен мына Аймеримдин сбору менен мына уже саат 2-ден 8 мүнөт өттү. 31 биз Ошто отурамыз, астында отурабыз, боз үйдүн жанындачы. Болушунча репост кылып бериңиздер деп сурандык. Бизден мыкты ушул Оштогу номер 1 актриса эжебиз репост кылып жардам берип, мынакей Динара эжебиз Алла разы болсун. Ошондой эле Марлен деген биздин инибиз дагы жардам берип мына репост менен мыкты жөн 500 подписчиги, 1000 подписчиги, 30 000, 40 000, 100 000 подписчиги барларчы репост кылып койгулачы туугандар. Ушул Аймеримдин сбору менен келип калдык Ошко. Чын өзүбүздүн киндикти өзүбүз кесип, Ошто эң тааныгандарыбыз, өзүбүздүн жакындарыбыз деле, аларга деле чалып атабыз. Бирок обратный связь деп коет го, андай жок болуп атат да. Эртең деле кол алышып, жүздөшүп, саламдашкан учур келет. Азыр бардыгы ойлоп атса керек, ушулардан тажадык деп видеону мындай өткөрүп коюпчу. Өткөрбөгүлөчү туугандар, келгиле биригип туруп ушул Аймеримдин сбору ашып кетсе, эртең балаларды коргоо күнү, 1-июнь балдарды коргоо күнү. Ошол күнгө Аймерим Ошко келет. Ошко алып келебиз. Сиздерден сураныч, келип жардам берип коюңуздарчы туугандар. Жаман кабарды жеткирбей ушул сборду да бөлүшүп коюңуздарчы историяңыздар менен. Урматтуу кыргыз элим, бар болуңуздар. Ассаламу алейкум. Жалал-Абад шаары, Жалал-Абадтын жаштары. Мынакей азыркы учурда мына Жалал-Абадта эмгектенип жүргөн биздин инилерибиз, досторубуз бүгүн мына Аймеримдин жилеткалары менен Жалал-Абад шаарын болушунча кыдырышат мотолор менен. Ошондуктан туугандар, биз уле автодобуз. Аманатыңыздар болсо же салым кошом дей турган болсоңуздар, келип салымыңыздарды берип кетсеңиздер болот. Ошондой эле бүгүн волонтерлор кафеде болобу, Жалал-Абад боюнча кайсыл жер болбосун, волонтерлор жүрүшөт да коробка менен. Салымыңыздарды кошуп коюңуздарчы. Жалал-Абад. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Биз азыркы учурда ыктыярчыларга сууга муктаж болуп турабыз. Келиңиздер, кайдер карабастан убактыңыздарды бөлүп бизге кызмат кылып бериңиздер. Ассаламу алейкум. 4-июнь Өчпө соттун алдында барыңыздарды күтөбүз. Убактыңыздарды аябай келип бериңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Кайдер карабаңыздар. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештери. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү таксопарк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Merhaba arkadaşlar, biz şimdi yardıma çok ihtiyacımız var ve şimdi bizim Türkiye'den gelen misafirimiz var ve size söylemek istiyor, bir şey söylemek istiyor. Merhaba arkadaşlar, Aymerim kardeşimize, Kırgızistan'da yaşayan, Bişkek'te yaşayan kardeşimize elinizden gelen yardımı, maddi ve manevi yardımları yaparsanız iyi olur. Onun da yaşamaya hakkı vardır. O da bizim değerli bir kardeşimizdir. Şunda эле кыргыз элим буюрса, мынакей Түркүстандан келген байкебиз ушул жакка өз элине кайрылды.
кайдыгер карабаев туугандар, Аймерим карындашыбыз сакайып кетүүсүнө себепчи болуп калалы. Келиңиздер ушул жок дегенде видео отчет менен кайрыла кетели. Чоң рахмат. Үркүт командасы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен өз айжан жанына бүгүн жетип келдим. Өзүмдүн жериме Ошко нокатка барып келгенмин. Энемдин Аймеримге болгон аманатын, хадиясын иштетип дегендей жанагы благотворительный ящик деп коелу, Ихсан кутуларыны Ошто Ожак кебаб деген 3 филиалда кафеге коюлду. Нокат шаарында дагы 6 штук коюлду. Алардын адрестерин еще жазып коебуз. Ошого кайдыгер карабаңыздар, 5 сом, 10 сом болсо дагы ошондой ящик, коробкаларды көрсөңүздөр акча сала кетиңиздер. Турасын айтайын, Хамза, Аслан жана Байхан балдарыбыздын сбору аябай тез жабылган. Бирок Аймеримдики эмнегедир уже канча болду созулуп атканы? 2 айдан ашып калды. Кыз дагы, апасы дагы аябай кыйналып, Аймерим Ошто, апасы Бишкекте же бири-бирине жете албай дегендей аябай кыйналды. Ошого суранып жардам бере кетиңиздер. Рахмат. Бириндик командасы деген айтпай коюңуз. Бириндик командасын жазып коюңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Айтылат, бул садака бул 70 баледен сактайт депчи. Садака берген ээсин кыяматта бөлөкөлөйт дейт. Садака дейт. Садака бул тозоктун отунан, кабырдын азабынан бүйүк сактайт экен да. Ушу садака кылып биз бейишибизди кылып аткенбизде, иншалла Алла Таала берип аткан бизге рызкыдан бир азын садакага жумшап койсок, бул тапкан акыбыздан, биздин рызкыбыздан бул сурагы жеңилделет экен да. Ошого иншалла достор, баарыңыздарды Аймерим карындашыбыздын баарыбызга эле маалым болгон жалгызбой эненин башына түйшүгүн жардам берүүгө чыгып кетемиз. Себеп дегенде көп түкүрсө көл болот дейт достор. Иншалла баарыбыз көптөлүп ушу Аймерим карындашыбызга жардам берип кетели. Биз дагы Албановто жааматы силердин кызматыңарда ар дайым эмне болсо дагы баякка келе бериңиздер. Баякта дагы биз помещение кылып беребиз. Мына баякыбыз көрсөңөр болот, баягы бош. Стол жай кандай эмне санайсыздарбы, баякта кутучаларды коесуңарбы. Албановто жааматы жана Албановтонун ичиндеги балдар, Албановто в общем эле силердин кызматыңарда иншалла достор.